Мен Ташкөмірден келдік. Момынбаева Дилбархан. Ушу менің қызым бұл жерде иштеген үшін жазылып қалғанбыз. Бұл жерде өзүбүздүн баягы общежитный типтеги бир комнат үйүбүз болгон. Ошол үйдү сатып, анан бул жерге очередке турдук да. Жакшы, эми азыр бир комнат шарт бар менен үй алып калдык да. Ошол эле общежитный үйдүн ордунда бир комнат үй болуп калды. Ататүрк парктын жак белинен Токтоналиева көчөсүнө бир комнат алуу үй алдык. Ичинде шарты менен бардыгы жакшы. Үстүнө акча коштук, себеби кошулуп калды. 2 миллионго жазылганбыз да. Кошулуп калды. 2 миллион меме 26.200 алып калдык. Алгачкы төлөмүбүз 580 000 болгон. 580 000 менен жазылганбыз. Октябрь айында жазылдык. 14.500 сомдон төлөйт экенбиз. Эми 10 жылга. Очередибиз 1 ай мурун келген, 1 ай аркага жылып калдык да. Үй табылбагандыктан. Үйдү андан мурун будан кымбатыраак болуп калып, ала албай калганбыз. Мына 1 айдан кийин алдык, өзүбүзгө ылайыктуу үй алып калдык. Өзүбүздүкүлөр тандашты, анан мен келдим да. Өзүмө оформить этилип, кече оформить этип, күлүштү алдым да, өткөзүп алдык. Бирөөдүн үйүндө частный квартирада жүргөнчөктү, өзүнүн үйүндө жашаган жакшы деп ойлоп атам менчи. Өзүнүн үйүндө жашаган жакшы болсо керек, өзүнүн үйүнө төлөйт да. Эми азыр жакшы деп атам. Силерге ийгилик, ишиңерге ден соолук, ушу элдин керегине жарап жүрө бергиле.